Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынты чыгып, эми абитуриенттер алган упайларына жараша жогорку окуу жайларына тапшыра башташат. Тестти жалпы өлкө аймагы боюнча 43 миңден ашык адам тапшырып, анын 62% жогорку окуу жайга кабыл алуучу босого балды топтой алышкан. Ал эми алтын сертификатка 52 адам ээ болуп отурат. Мыкты жыйынтык көрсөткөндөрдүн көпчүлүк бөлүгү элет жеринин бүтүрүүчүлөрү. Теманы Айза Камчыбекова улантат. Республикалык тестирлөө Кыялыңдагы кесипке ээ болуудагы алгачкы кадамдар. Маалыматка ылайык быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө 43 440 адам катышкан. Бирок алдыда дагы кечигип же жетишпей калгандар үчүн кайрадан тестирлөөнүн экинчиси өткөрүлөт. Учурда каттоо жүрүп жатат. Тестирлөө Бишкек жана Ош шаарларында 22-23 июнь күндөрү жүргүзүлөт. Быйылкы жылда бул тестирлөөдө эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Тескеринче тестке абдан жоопкерчилик менен мамиле кылышты, дейт билимди баалоо жана окутуу усулдарынын директору. Тем не менее, можно отметить, что белгилеп кетиш керек, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТга болгон даярдануусу жакшыраак болду. Анткени быйыл өлкө аймагынын 62% абитуриент 110 балдан жогорку упайга ээ болушту. Ал эми былтыркы жылы бул көрсөткүч 57%ды көрсөткөн. Баса деп айтуу керек, быйыл тесттин жакшы жыйынтыктарын региондордо окуган окуучулар көрсөтүштү. Чындыгында эле жалпы республикалык тестирлөөдө өлкө аймагынын региондарынан тапшыргандар өткөн жылга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч беришкен. Маалым болгондой, быйыл алтын сертификатка 52 абитуриент ээ болот. Балдын эң жогорку көрсөткүчү быйыл 238ди түздү. 52 мыктынын 29-у региондордон бүткөн бүтүрүүчүлөр. Алсак Баткен облусунан 8, Жалал Абаддан 6, Ош жана Баткен облустарынан биригип 5, ал эми Ысык Көл облусунан 2 болсо, Нарын облусунан 1. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч, анткени мурда биз байкачыбыз Бишкек, баягы ошол шаарлардан гана чыкчу. Азыр болсо региондордон дагы билим сапаты кадимкидей жогорулаганына күбө болсок болот. 5000ге чейин биз гранттык бюджеттик орундарды камсыздайбыз да. Анан бул жанагы жетим балдарга дагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн дагы жана алтын сертификат алган балдар үчүн дегендей бүт квота кетет да. Ошолорго биз анан азыр дагы кошуп атабыз. Бул жана алыскы чек арадагы окуучу аларга дагы мектептерге абдан компетенттүү адистер барыш керек да. Ошону да киргизип атабыз. Белгилей кетсек, билим берүү министрлиги менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 2018-2022 жылдары эң керектүү болчу 10 адистикти аныктап чыккан. Буга ылайык өнөр жай, билим берүү, курулуш, айыл чарба жана медицина тармактарына адистер көбүрөөк талап кылынат. Маалыматка ылайык былтыркы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөдөн эң көп балл топтоп, гранттык орундарга өткөндөрдүн басымдуу бөлүгү программалык инженерия, дарылоо иши, продуктулар технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу, педиатрия, лингвистика, психология, маалыматтык коопсуздук, колдонмо математика жана информатика, медициналык алдын алуу иши жана малдан алынган азыктар технологиясы адистиктери боюнча окуп жатышат. Азыркы учурда бизди Кыргызстанда инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу абдан актуалдуу болуп жатат. Концепция, программа, план бардыгы иштелип чыкты. Азыр өкмөттө акыркы процедуралар өтүп атат. Эми демек биз инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырыш үчүн бизге ар бир мектепте психолог, логопед жана ошол сыяктуу адистер керек да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ушул адистиктерге тапшырыңыздар демекчимин. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, атайын жалпы республикалык тестирлөөнүн кереги жок 32 кесип такталып чыккан. Ал дене тарбия, искусство, музыка таануу, кино таануу, режиссура жана башка. Келечек ээлери тесттен кандай гана балга ээ болгон учурда дагы өз кесибин таап, өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошот деген үмүт бар. Анткени өнүккөн өлкө билимдүү, кесипкөй жаштардын колунда. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.